Кандайсыңар достор? Бүгүн менде аябагандай сонун жаңылык бар. Буга чейин силер үчүн, чоңдор үчүн чыккан китептер жөнүндө айтып берсем, ал эми бүгүн мындай балдар үчүн чыккан китептер жөнүндө айтып берем. Менин колумда азыр Уя басма үйү чыгарган 5 китеп турат, анда четинен айта баштайын. Биринчи китеп бул Мухаммедкалый Турсуналиевдин Талаш тамсили. Бул талашта китепте мамала, коенек, коделек, бөлтүрүк, күчүк, бачик баары биригип алып ойношот. Ойноп жатып эле бир кезде талаша кетишет. Кимдин атасы кыйын? Меникиби же сеникиби? Келиңиз, балдар, атабыз менен бул китепти чогуу окуйлу. Же болбосо урматтуу ата, келиңиз балабыз менен бул китепти чогуу окуйлу. Бул аябагандай жакшы китеп. Андан кийин экинчи китеп бул ушул эле автордун китеби Баамчыл бака. Бул дагы тамсил. Мынакей сыртында баканын сүрөтү турат, кандай кайшым кийгенине караганда кыргыз бака окшойт, Анда бул китепти да окуп көрөлү. Анткени кудукта жашаган бака бир кезде эле чака менен сыртка чыгып калат. Сырттагы аябагандай кооз дүйнөгө өзү күбө болуп, анан аны кантип кабыл алат, досторуна кантип айтып берет. Мына бул китепти дагы окусак аябагандай кызыктуу китептердин бири. Андан кийинки китебибиз бул балдар акыны Байтемир Асаналиевдин китеби Айбанаттар дүйнөсү деп аталат. Бул китепте, мынакей достор, сыртында тургандай бизде жашаган, бизде жашабагандагы айбанаттар жөнүндө ырлар бар. Мисалы, силерге менин оюмча бул жаныбарды билесиңерби? Бул мисалы муну кыргыз керик дейт, биздин жерде кезикпейт. Түрдө өсүмдүк бутагын бүрүнгүлүң терип жейт дейт. Эгер мындагы ырларды балдарыбызга жаттатсак, окуп берсек, баланын тили так чыгат, тили эрте жатыгат. Мынакей, бул дагы кызыктуу китептердин бири. Андан кийин китеп бул Адамата Алишер уулу даярдаган китеп Карышкыр. Бул Карышкыр мынакей жука эле китеп балдар. Бир сөз менен айтканда бул Карышкыр тууралуу кичинекей энциклопедия. Ичинде Карышкыр кайда жашайт, кимдер менен жашайт жана кызыктуу маалыматтар берилген. Бул китеп кыргызча жана орусча чыккан. Достор, бизде талаш бар, этти ким көп жейт? Кыргыз жейби, казак жейби дейт. Бирок Карышкыр ачка болгондо 10 килограмм эт жеп салат экен. А силер канча эт жейсиңер ачка болгондо? Мынакей, бул дагы кызыктуу кичинекей энциклопедия. Келгиле достор, мына жакында жаңы жыл балдарыбызга мына ушундай сонун кызыктуу китептерди дагы белекке сатып берели. 1, 2, 3. Китептер берген күч. Достор, каналыма жазылсаңар, китептер менен чогуу машыгабыз.